Assalamu alaikum, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга. Бүгүн биз Москва шаарында метро Автозаводская метросуна келдик. Бул жерде билесиздер, кирди чыкты боюнча граница каттаган өзүбүздүн мекендештерибиз иштейт. Ишеничтүү биз башта деле келип тартып кеткенбиз. Сиздер Москва шаарында болуп Автозаводская метро келе турган болсоңуздар, биринчи выходтан чыгасыздар. Чыкканыңыздарда эле мына жерде Чайхана Азия деген бар. Ушул жерге келсеңиздер, чай ичип, даамдуу тамактардан даам татып турсаңыздар, ушул жерден чыгып кетесиздер. Азыр экрандан алыстабай биз менен чогуу болуңуздар. Биз сиздерге толугураак маалымат беребиз буйруса. Урматтуу мекендештер, азыр сиздерге биз машиналар боюнча дагы кичине көргөзүү берели. Билесиздер, башта деле келип тартып кеткенбиз. Азыркы учурда өзгөчөлүгү жаңы машиналар кошулуптур. Комфортный плюс дегендей. Чындыгында ушул машиналарда жатып барып, жатып келет экенсиздер. Берирээк келсең, көргөзөйүн. Биринчи эле алдыңкы сидениядан баштайлы, мынакей. Көрдүңүздөр, жатат мына. Алдында телевизор бар экен. Зерикпей барып келесиздер. Эң өзгөчөлүгү ар бир адамдын өзүнүн заряд сая турган жери бар экен. Мына карасаңыздар, экиден. Алды эле жатат экен деп айтсаңыздар керек, бирөө артыда жатат, караңыздар мына. Мынакей. Пай, кандай керемет карасаңыздар мынакей. Сонун. Чындыгында айтканда бардыгы жатат да, мекендештер мына. Арт жактагы жатат мына. Жатып барып, жатып келесиздер мынакей. Урматтуу мекендештер, эң негизгиси бул жерде бир водитель эмес, эки водитель. Бири эс алганда, бири айдайт, бири айдаганда бири эс алып барып келет. Сөз түрдө сиздердин коопсуздугуңуздар каралган. Аманатка кыянат кылбайт. Биз башта деле тартып кеткенбиз. Акчалары боюнча жана башка кызматтар боюнча өздөрүнөн толугураак дагы маалымат аласыздар. Графиктер боюнча да айта кетейин сиздерге. Обедтен баштап кечки саат 9га чейин күндүгө каждыйден катташат. 7 орундук машиналар бар, 4 орундук машиналар бар. Документтериңиздерди теңшерип, жакшы болгон болсо алып барып алып келет. Жакшы эмес болгон болсо ачык айтып сиздерге. Ушундай кызматтарды көргөзөт. Ишеничтүү эң негизгиси. Бул байкебиздин баласы ушул жерде кызмат көргөзөт. Келген адамдарды тосуп алып узатып, ошолор менен дагы кичине маяк кылайлы. Жаш бала өзү каттабайт. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Тесолукта жакшыбы? Жакшы, өздөрүңөр. Адамдар келгенде тосуп алып, узатып турасыңар да силер, Ооба, каждый день ушул жерде эртең менен кечке чейин тосуп алып, документтер болсо, ошол жактан жардам берип, полный информация юридик жагынан, баардык жагынан жардам беребиз. Чёрный болуп калса, банды проверка базы, запрет, регистрация баарын текшеребиз. Ошо. Звонокканда силер менен байланышат, турамай эле. Звондаган кезде ооба биз менен байланышат, биз полностью информацияны беребиз, кандай кылып чечиш керек, кандай кылып решение проблема болот, ошолордун баарын полностью айтабыз. Водительдер кандай? Бардыгы тажрыйбалуу, мындай эски водительдерби? Бул жерде жолго чыкпаган мен эле, бул жерде мен калгандары баары жаш өткөндөр, бардыгы тажрыйбелүү, 13 жылдан бери каттай турган адамдар бар. Негизинде көп жылдан бери катташат. Мен өткөндө да келип өзүм маалымат алып кеткем. Мен дагы өзүмө калган жакшылыктарды сиздерге каалап атам да, мекендештер. Бул жерде эми макта бандай эмес. Чындыгында мындай информация бергенде туура информация беришет да. Мен сиздерге туура так информация берип атам да. Булардан дагы сурап, өзүм дагы водительдерди көрдүм, машиналарды көрдүм. Бардыгы шарттары, условияларды кылыпсыңар, Келгенде эле адамга карайсыздар да, бир 2 саат 3 саат толсо керек, 3 саатта эмес, жарым саатта, 1 саатта эле ичинде толот. Жарым саат, 1 саат, Одан кийинки келген, мисалы, саат 5ке жазылгандар бар, 6га жазылгандар бар, бардыгы орун убактында келет. Ошо бир машинага расчёткалап адамдар жазылат. Адамдардын баары убактында келет, сразу жарты 1 сааттын ичинде толот. Заренада WhatsApp'тан немеде связдан сүйлөшүп турасыздар да? Мынчада келиңиз. Ооба, полностью кайерден, кайсы метрдон чыгат, кайсы жерге келет, кай жерден тосуп алабыз, баарын ошо WhatsApp'тан, Telegram, кайсы социальный сет бар, ошол жердин баарынан жооп беребиз. Жанагындай сайтта бар эле, башта келгенде тартып кеттик эле. Ошол сайт иштеп атабы?
ооба, ол өзүм ачкан сайт иштеп атат до сих пор. Экспресс миграционка деген сайт. Поисковикте Яндекс, Гуглдан терсеңер чыгат. Англисче не деп териш керек ошондо? Экспресс миграционка деп. Ошондой кылып терген болсоңуздар, ошол жактан деле бронк койсо болот, Ооба, ичинен кирип, направление бар: Казакстан, Латвия. Ушул жерден кирип бронировать кылсаңар, сразу сообщение келет, кайсы жерден, кайсы убакытка, ошолордун баары номер телефонго келет. Ошо мекендештер, Кудай буюрса, азыр Москва шаарында билесиздер, проверкалар аябай катуу болуп атат. Ошон үчүн баарыбыз мыйзамды сыйлайлы, документтерге сак болойлу, өзүбүздү эhtiyat кылайлы, жакшы жүрөйлү, адеп акылактуу болойлу. Кошумча маалыматыңыз барбы? Пока жок. Ушул номерлерге звондасаңыздар, полностью информация аласыңар. Ушул тууганыбыз өзү сиздерге дагы толугураак маалымат берет. Сиздерге кандай кызматтар керек болгон болсо, кайрылып бересиздер. 24 саат, 24 WhatsApp'тагы связь дагы. WhatsApp'тагы связь дагы иншалла иштейт. Сөз сүздө кайрыласыздар. Туугандар, документиңиздерге сак болуңуздар. Чындыгында мына көрдүңүздөр. Жына кылып, Исламга барып келиңиздер. Чындаганда эле машина көрдүңүздөр, жатып барып жатып келет экенсиздер. Кеңири эки водитель жоопкерчиликти алган экен, жоопкерчиликти. Тынч болуңуздар, туугандар, аман болуңуздар. Алланын сактыгында коргондо болуңуздар, кайсы жерде болсоңуздар дагы. Ушул видеого лайк басып, жакшы сөздөрдү жазып, башка туугандар менен бөлүшүп коңуздар. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга.